Аяқтаған оқу жылы içinde bir қатар эл аралык олимпиадаларга катышып, анын ичинен Кыргыз-Швед олимпиадасынын жеңүүчүсү болгон Аруке Абдыгулова бүгүн мектепти аяктоо менен чоң турмушка кадам таштоодо. Бүтүрүүчүлөрдүн көксөгөн кыял максаттары бийик. Алардын сап башында жогорку билим алуу менен Кыргыз элинин керегине жараган дипломат болуу. Мен ошо 2024-2025 окуу жылдын 11 классына аяктап жатам. Чынын айтсам, мектеп менен такыр коштошкум келбей элем. Ушул мектептен мен көп ийгиликтерге жетиштим. Аны бирин алсам, Кыргыз-Швед олимпиадасынан биринчи орунду алдым. Жана мектепти кызыл аттестат менен бүтүп жатам буюрса. Мен окуткан мугалимдерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Ата-энеме рахмат айтам. Келечекте мен дипломат болгум келет. Кыргызстанга өзүмдүн салымды кошкум келет. Позади у вас счастливых школьных дней. Ушундай эле толкунданткан майрам Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинде да белгиленди. Бул билим уясында быйыл 11 классты жалпы 32 окуучу аяктап жатат. Аталган салтанаттын алкагында бүтүрүүчүлөрдүн демилгеси менен курулган бүтүрүүчүлөр аллеясынын да ачылышы болду. Өзүбүз турган аллеяны былтыркы жылы бир бүтүрүүчүлөрүбүз 50 000 сом каражат берди. Ошону башкы булак кылып алып туруп, ошо менен баштап жалпы мугалимдерибиздин күчү менен ошол бүтүрүүчүлөрдүн аллеясы деп ушул аллеяны бүтүрдүк. Бүтүрүүчүлөргө арналган салтанатка жаш жеткинчектер да өз салымдарын кошту. Жаңы гана мектеп посогосун аттаган 1 класстын окуучулары 1 жыл ичинде тамга таанып, окуп жазууну үйрөнүштү. Бүгүн болсо алар жатка ырайтып бүтүрүүчүлөрдү куттукташты. Мен бүгүн 1 класста аяктадым. Мен жакшы окуйм. 5 окуйм. Ырларды жаттап берем. Жаттайм. Мектептен окуганды, жазганды, букваларды. Мен дагы 11 класста дагы 5 окуйм. Сөз берем. Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 11 классты 4128 окуучу, ал эми 9 классты 5696 окуучу аяктады. Ал эми Нарын шаары боюнча 520 окуучу 11 классты бүтүрдү. Азыркы учурда Нарын шаары боюнча жалпы 11 классты бүтүрүп аткан окуучулардын саны 520 окуучу болуп атат. Учурдан пайдаланып, бардык бүтүрүүчүлөрдү акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Өзгөчө маанилүү күн болуп турат. Анткени ушул окуучулар 11 жылы бою ушул мектептерден, мектепте иштеп жаткан мугалимдерден билим тарбия алышып, ошолордон эрежеге жетип, азыркы күндө ошо мектепти аяктап турмуштун даңгыр жолуна түшкөнү турушат. Белгилей кетсек, Нарын шаарында билим берүү мекемелеринин шарттарын жакшыртуу багытында бир катар иштер аткарылууда. Учурда Валерий Чкалов атындагы орто мектебинде кошумча окуу корпусунун курулушу жүрүп жатат. Ал эми номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы мектепте капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Жаркынай Күлташыр кызы, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.